Мамлекеттин карамагындагы имараттарды туура багытта колдонуп, алардан түшкөн киреше булагын арттыруу зарыл. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөшүү уюмунун кеңешмесинде корпоративдик мүлктү башкаруу багытында өткөн ачык талкууда айтылды. Андагы имараттарды керектүү нукта колдонуу жана зарыл болгон учурда акционердик коом кылып, өзгөртүү боюнча эксперттер ачык айтып, бир топ сунуштарды беришти. Эми бул бир жуманын ичинде бүгүнкү айтылган сунуш пикирлер менен чечим кабыл алынат. Максат бул мамлекеттин карамагындагы мекемелерди туура колдонуу жана алардын киреше булактарын арттыруу болуп эсептелет. Көз карандысыз директорлор кеңешин киргизүү жана анын милдеттерин күчөтүү маселеси да талкууда каралды. Бул тармакта бир эле жылда 3,5 миллиарддан ашык киреше түшкөн. Анын бардыгын жөнгө салып, дагы да киреше булактарын арттырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Бул натыйжалуу башкаруу. Ошол мезгилде мамлекеттин үлүшү бар ачык акционерлик коомдордо дивидендин көтөрүү, ал сөзсүз ичиндеги ачык айрымдуулук, бири-бирине карама каршы келген кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, коррупциялык кандай бир системалар болсо аларды жоюу, мамлекет ишканалардын ишмердүүлүгүн, мындай эффективдүүлүгүн көтөрүү, ошол жерде оптимизациялоо, ал оптимизациялоо деген мүмкүн бириктирүү, кээ бир ири мамлекеттик ишканаларды, мисалы Кыргыз почтасы сыяктуу, мүмкүн Кыргыз темир жол улуттук компаниясы келечекте акционерлештирүү, ошону менен бирге көз карандысыз директорлор кеңеши деген институт киргизүү, ошондой эле көз карандысыз директорлор кеңешинин айтканда функциясын, статусун көтөрүү, максатын аныктоо, мына ошол сыяктуу жакшы негизде талкуу болду.